Assalamu алейкум. Бүгін біз балдарды көз тиюден жана жин шайтандардан кантип коргойбуз? Мына ушул тууралуу сүйлөшөбүз. Чындыгында бүгүнкү күнү көпчүлүк ата-эненин чоң көйгөйлөрү бар. Балдары бат-баттан ори берет, төшөккө сейип коет, уйкусунан чочуп ойгонот, ыйлай берет, укпайт ата-энесин, тентек, мына ушундай проблемалар көбөйүп кетти. Булардын баарына ата-эненин өздөрү күнөөлүү. Эмне себептен ата-энелер күнөөлүү? Анткени чындыгында ата-энелер бүгүнкү күнү балдардын тарбиясына өтө кайдыгер мамиле жасашууда. Балдарын коргоосуз, кароосуз коомчулук жайларга чыгарышат, базарларга чыгарышат, сүрөткө тартып интернетке чыгарып жатышат. Мына ушунун кесепетинен балдарга көз тиүү, андан тышкары түрдүү оорулар көбөйүп жатат. Чындыгында көпчүлүк ата-энелер мен балама көз тиип калбасын деп колдоруна көзмөнчөк тагып коюшат. Мен баламдын жүрөгү түшүп калды деп көз ачык бакчыларга барып тумарлар жасатып моюндарына тагып коюшат чындыгында. Бирок булардын бардыгы шариатта каршы көрсөтүлгөн амалдар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын эң жөнөкөй, эң оңой болгон бир ыкмасын сиздерге үйрөтүп кетейин. Ал амал мындайча. Дайым кечкисин төшөккө жатарда алкаңызды мына ушундай кылып жаясыз дагы Кул хуаллаху ахад, кул аузу бираббил фалак, кул аузу бираббин нас деген сүрөнү бирден окуп туруп, алаканыңызга шилекейиңиз чачырагыда үйлөйсүз деп. Анан денеңизге балаңыздын денесине сүртөсүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: кимде-ким мына ушул амалды 3 жолу аткарчу болсо, таң атканга чейин Аллах Таала ал пендени коргоп чыгат дейт. Мына ушундай ыкма менен өзүңүздү жана балаңызды коргоп туруңуз дайыма. Мисалга, бизге келип жаткан көпчүлүк ата-энелер өзүнүн балдары жакшы чоңоюп калса деле төшөккө сейип коюу маселесинен кутула албай атат. Мени укпай атат, тентек болуп атат, өзүнүн билгенин жасап атат деген көпчүлүк ата-энелер ушундай көйгөй менен кайрылып жатат. Чындыгында бизге келип дем салдырып, жакшы результаттар алып жатышат. Себеби Аллах Таала Куранда «Ва нуназзилу минал Кур'ани ма хува шифаун ва рахматун лил муъминин». Биз Куранды момун пенделер үчүн шифа жана мээрим катарында түшүргөнбүз деп айткан. Мына ошондуктан ушул проблемалардан кутулуштук үчүн дайым Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйрөткөн ыкма менен өзүңүздү жана балдарыңыздарды коргоп жашаңыздар. Аллах Таала баарыбызды жаман көздөрдөн, жаман сөздөрдөн сактаган болсун. Ассаламу алейкум.